келгенде мунун артынан түшүп муну атканы жүрөт да Төрөкул. А бул ошо эмелердин досторунун жардамы менен Анжиянга басмачыларга кирип кетет. Басмачыларга кирип, ошо басмачылардын башын кошуп туруп, Түркстанды курабыз деп. Ага жеткирбей муну атып салат. Анан 20-жылы эме да буйрук чыгат Москвадан. Кыргызстандын түндүгү Казакстанга кошулсун, областтарына бөлүнүп, түштүгү Өзбекстанга кошулсун. А 20-жылы Кыргыз СССР болуп алган казактар. Кыргыз СССР болуп алып туруп, булар тиги эме верный болгон да эме эмеси борбор. А булар Оренбургка көчүп кетет. Анан кийин түштүгүн Өзбекстанга. Анан ошондо жана Абдикерим Сыдыков чыгат. Кыргыздар баланчанчы жылдары 3-кылымдан бери келаткан, булар каганат курган, булар болгон, тиги болгон, булардын манасы кандай дүйнөдө абдан чоң эпос. Анан кийин керек болсо кыргыздардын аялдарынан ушундай кол башчылар эл башкарган Курманжан чыккан. Биз кыргыз казак эмеспиз, биз кыргыз бөлөк, таптакыр бөлөк, өңүбүз окшош, динибиз окшош, бирок биз кыргыз эмеспиз деп улам жаза берет. Анан 22-жылы 4-июнда съезд чакырат Абдикерим Сыдыков. Съезд чакырып туруп, тоолуу кыргыз областын, тоолуу кыргыз жок, тоолуу кыргыз областын, горный тоолуу област, кыргыз тоолуу областты түздүк деп туруп чечим чыгарып, Түркстанский эмеге край СССРине жиберет эмени. Бирок Москва колдобойт. Бирок булар күрөш жүргүзө берет. Кудай кулап болсо өзүнүн тарапташтары менен мен кыргыз тиги өзүнчө болбош керек, булар деген Казакстандын составында болуш керек деп. А бул казактар буну эметип көпүтүп койгон. Сен эгерде ошону аягына чыгарсаң, сени тиги Жети суунун чоңу кылабыз деп. Түндүк кыргыздар бул абала тукумунан анткени качып келген казактан буяктан. Анан Мушташка жери барып шундук болуп, иши кылып, ушунун баарын азап тозогуна чыдаган Абдикерим Сыдыков. Азап тозогуна чыдап, анан 24-жылы 6-июнь бекен, июль бекен бул Москвага Ленин менен Сталинге кат жазат Абдикерим Сыдыков. Бул силерге түздөн түз киргенге менин мүмкүнчүлүгүм болбой жатат. Биз бардык жактан, тарыхый жактан, бардык жактан мамлекеттүү болгонго укугубуз бар. Биз момундай элбиз. Такыр коркунуч болуп атат кыргыз элине деп кат жазганда, анан октябрда жанагы башка элдерге да неме берип атканда, кыргызга СССР берет. Ошонун негизинде биз 36-жылы Кыргыз СССР деп башка республикалар болуп, Кыргыз СССР болдук, 91-жылы эгемен болдук. Эгерде Абдикерим Сыдыков ушунун артынан түшпөгөндө, биз кыргыз мынтип отурбайт элек азыр. Мына бул кимдин, бул жанагы ошо Байтик тукумунан болуп атат. Байтиктин, Байтик эмес. Уйкум келип баратат. Канайдын Бошкой деген баласына. Канайдын Бошкоюнан Сыдыктын баласы Абдикерим. Төрөкул баштап жатты, Байсейиттин баласы, Канайдын баласы, Байсейиттин баласы. Төрөкул аягына чыга албай калды, анан атып салышты. Бирок аягына ошол эле Канайдын баласы Бошкойдун Сыдыгынын уулу Абдикерим чыгып атат. Рахмат айнам. Мен ушуну айтып койгум келди. Туура, рахмат. Жан жакшы, вообще вечер. Бүгүнкү келгенибиз бизди ушулардын арбактары ыраазы болсун, ошол колдоп атат. Аны да көрүп атабыз, сүйлөп атабыз. Мектептер бүтүндөй ушу биздин эмелердин баары жакшы адамдар менен жолугушуп атабыз. Мынакей ушундай адамдарды карап турган силерге да Кудай Таалам берет. Ушулардын арбактары колдоп турат, айланайын, аман болгула. Бул деген история, тарых. Көздүн карагенде сакташ керек тарыхты. Бибира, сизге абдан чоң рахмат. Абдан. Эже көкөбүз рахматыбыз ошол эже. Ичер чагабыз, Анан бир кичинекей
эме берсеңер пакетик. Тети жен үйдө неберелер бар. Ооба, чөбөрө бар. Апа, эмне алып келдиң деп сразу сумкасын карайт. Анысы да бар. Жайыл Батырга келген адамдарды биз мен дайба кур кетирбейм. Бизге мынакей Роза Айтматова эжебиз биринчи жолу келип атат. Жайыл Батырдын. Анан келип кыргыздын салты боюнча мына биз Темиржан эне деп Жайыл Батырдын өмүрлүк жарын даңгазалап келебиз. Темиржан энебиз дагы мына ушул жерди сактап калган энелерибиз. Анан сиздерде болсо мына кыргыздын чыган кыздарын алыптар. Рахмат. Сиздерге мынакей Кызылжолуктагы жаштары мынакей. Сиз дагы залкар адамдардансыз. Анан бул сизге бул жарашыптуу да, бул эме боюңузга салып жылтырап Красивый аялдар. жаркырап сиздердин батаңыздар тийсин, ыраазы болуп кеттиңиздер, куттуу үйдөн кол чыгарбай кыргыздын нарктуулугун, салттуулугун баарын сактаганга аракет кылабыз. Ушу апаларыбыздын, энелерибиздин мына тилектери эми орундалып атат да. Жарашат, мойнуңузда сүрбөй, сизге өңүңүзгө да жарашат экен. Бардыгы сиз. Нуртеке 10 миң кылалы. 10 миң эле. Сен да шашып атасың. Мен болсо уйкум келип баратат. Түндү уктаган жокмун. Эжем уктаган жок түндө. Эми сиздер бизге бата берип коюңуздар. Батаңыздар керек. Сиз бата берип коюңуздар. Мен берем. Алла Таала майланайын. Биз барлыгыбыз ушул адамдардан тараганбыз. Ошолордун кичинекей кашык каны болбосо дагы тамчы кандары бизде бар, балдарыңарда бар. Ошол үчүн мен кимдин китебине жазгам, ошол атаңардын кашык каны сенде бар. Сенде де бар, сиздей баатырсың деп кимге де баш сөзүнө китепке жазгам. Чындыгында сен баатырсың. Айткан сөздөрүң барлыгы билимиң бийик, тарыхты тактап айтыш өтө кыйын. Анын ар бирин таптап билишиң керек да. Антпесең тур эмес болуп калат. Биринчиден ушул жакта алып келген сага рахмат. Эжекене көз эртең менен саат 7-де күтүп турдук. Кимди? Анан жолубуз шыдыр болду, жолдошубуз кыбыр болду. Сонундарды көрдүк, балдарды көрдүк, периштелер менен ойнодук. Мына бүгүн атабыздын ушундай үйүнө келип отуруп чай иштейт. Баягы кыргызча жакшы сөз бар, эшиңерден эгилсин, түлүңөрдөн төгүлсүн, кыдырлар келип жерге колдосун. Не тилесеңер тилеңер кабыл болсун деңер сак, өмүрүңөр узун болсун, өрүшүңөр жаак болсун. Амин. Мен дагы ушул жерде күтүп атканда сиздерге ушу аталарга батасын берип коеюн. Бүгүнкү ушул күнгө Кудайга шүгүр айтабыз. Роза эжени көрүп атат, сиздер кыргыздын залкар адамдар келип атасыздар. Канча адамдар келип атат ушул жерге. Анан тарыхты да айтып атат, бүгүнкү айтып биздин ушул күндү көрсүн деп кашык канын, жанын аябай тилеп келген ата-бабалардын тилектери орундалып ушул күндү көрүп атканыбызга тобо кылам. Ыраазычылык барыңыздарга, ден соолукта болуңуздар. Сиздей заркар эжелерибиз турганда биз аябай сыймыктанабыз. Бар болуңуздар. Бүгүнкү каалап тилеп кеткен баталарыңыздардын баары кабыл болсун баарыбызга. Келип туруңуздар. Дайыма биздин эшигибиз ачык. Буйрусуңуздар. Разы болсун.